Эл аралык жана ички каттамдагы жүргүнчүлөр поезддери бекитилген графиктин негизинде жүрөт. Эл аралык багыттар боюнча жол жүрүү билеттерди Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн темир жол кассаларынан алсаңыз болот. Орусия жана Казакстан темир жолдорунун расмий веб-порталдарынан жана алардын уюлдук тиркемелеринен алсаңыз болот. Өлкө ичинде жүрүүчү поезддерге билеттерди Кыргыз темир жолунун кассаларынан же поезд ичинде сатып алсаңыз болот. Поездге кирүүгө паспортты жана жол жүрүү билеттерди көрсөткөндөн кийин гана уруксат берилет. Жол жүрүү билетин сатып алаардан мурун компетенттүү органдардан мамлекеттен чыгып кетүүчү жана транзиттик, ошондой эле бара турган өлкөлөрдүн мамлекеттик чек ара кызматынын өтүү эрежелери менен таанышыңыз. Жүргүнчүнүн жеке себептери боюнча поезд жөнөгөнгө чейин 24 саат кечиктирилбестен кассага жол жүрүү билетин белгилөө үчүн каттаса, төлөмдөр толугу менен кайтарылып берилет. Ал эми поезд жөнөп кеткенден кийин 1 саат ичинде жол акысынан тийиштүү наркын кармап калуу менен кайтарылып берилет. Эгерде поезддин жөнөө убактысына карабастан жүргүнчүнүн аргасыз себептери боюнча оору, кырсык жана башка тастыктоочу документтердин мөөнөтү аяктагандан кийин 10 күндөн кечиктирилбестен жол жүрүү билетин белгилөө үчүн кассага каттаса, жол акысынан тийиштүү наркын кармап калуу менен кайтарылып берилет. Вагондун категориясына жараша жана поезд жөнөгөнгө чейин билетти канчалык эрте алсаңыз 45 күндүн ичинде жалпы жол кире акысынан 5-тен 35%га чейин арзандатуулар каралган. 10-дон 24 кишиге чейин уюшкан жүргүнчү топторуна 20%, ал эми 25 кишиден жогору болсо 30%дан арзандатуулар каралган. Арзандатуулар топтолбойт. Бир чоң жүргүнчүгө 5 жаштан жогорку эмес курактагы баланы орунга отургузбастан акысыз алып жүрүүгө уруксаат берилет. 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн өзүнчө орун ээлөө менен 50% арзандатуу каралган. Ар бир орунга 36 килограмм жана 3 өлчөмү 200 сантиметрден ашпаган кол жүктү бекер алып жүрүүгө болот. Кошумча 14 килограмм үчүн төлөнөт. Кол жүгүнүн бекер салмагына жана өлчөмүнө мотору жок чогултулган велосипед, аудио жана видео жабдуулары дагы кирет. Бүктөлүүчү балдар коляскасын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылы үчүн зарыл болгон жабдууларды кол жүгүнүн белгиленген чени менен ашыкча ташуу бекер. Атайын торчодо салынган үй жаныбарларын, канаттууларды, иттерди, мышыктарды кол жүгүнүн салмагынын жана өлчөмүнүн эсебинен ташуу бекер. Купедеги бардык 4 орундардын жол акысын төлөө менен, эгерде мурун кап каргысы бар болсо, өзүнчө купеге 2ден ашык эмес, чоң породадагы иттерди ташууга уруксаат берилет. Үй жаныбарларга ветеринардык кызматтан тиешелүү уруксаат документтер талап кылынат. Көрүүсү начар жүргүнчүлөр үчүн көзү азиз жана начар көргөндөр бардык түрдөгү класстагы вагондордо жол көрсөтүүчү иттерди купедеги бардык орундарды сатып албастан ташуу бекер. Билеттин баасына шейшеп комплектиси пайдаланууга берилет. Эгер мамлекеттик чек ара көзөмөл кызматкерлери тарабынан жүргүнчү поездден кандайдыр бир жеке себеп менен түшүрүлгөн учурда Кыргыз темир жолу жоопкерчилик тартпайт. Мындай жагдайларда поезд чек ара бекетине келгенден тартып 3 сааттын ичинде билет кассасына кайрылып, белгиленген чегерүүлөрдү эске алуу менен жол акысын кайтарып алууну сунуштайбыз. Кошумча маалымат үчүн төмөнкү телефондор аркылуу байланышыңыз. Уюлдук телефон номери 0705 07 66 96, кызматтык телефон номерлери 0312 300 209, 300 376, 92 68 54, 92 68 40.